Урматтуу угарман, эгерде сиз биздин баракчада алгачкы жолу болуп жаткан болсоңуз, анда биздин баракчага катталып, коңгуроо белгисин жандырып кетүүнү унутпаңыз. Ал анткени мындан ары сиздер үчүн кызыктуу болгон китептерди улам чыгарып турмакчыбыз. Ээн жердеги маек. Бүгүнкү заман. Каныбек Абдырасул деген наамды жамынып, күнүмдүк көнүмүш түрмө турмушу акырындап өз агымы менен өтүп жатты. Ал өткөнкү жолку түрмөдө олтургандай көрүнгөн менен мушташып, авторитет талашкан жок. Тек гана өзү менен өзү болуп, түрмөнүн баландасын ичип, сырттан келген дачка менен күн көрүп, өз оокатын кылып жүрдү. Өзү тийишип, өзү катылгандарды аячу эмес, сазайын берчү. Өзү болсо эч кимге катылып, тийишкен жок. Түрмө ичиндеги мыйзамды бузбай, бузгандарды башка зектер сыяктуу эле каттуу жазалап, күнүмдүк көнүмүш түрмө жашоосун өткөрүп атты. Арадан бир ай өтүп, бул мезгил аралыгында Айгүл ага 3-4 жолу тамак аш жеткирип келип кетти. Дээрлик ушул аралык ичинде түрмөдөгүлөрдүн баары анын кандай экенин билип калышкан эле. Абдырасул аты жоголуп, Черный пояс атка конуп кеткен. Анын кандай экенин билип алышкан бул жакка келишкен Абдырахмандын алиги 2 кишиси Абдырасулга жолошпой жаа бою качып жүрүштү. Түшкү тамактануудан кийин кураждан, ээн жеке сүйлөшүүчү жерден Каныбек Кахардын жанына келди да чөнтөгүнөн фильтр тамеки алып чыгып сунду. Не, чегесиңби тамеки, братва? Рахмат. Ал тамекини алып күйгүздү да унчукпастан түтөтүп тарта берди. Анан бир аздан кийин акырын унчукту. Мен сени жакшы билем. Мүмкүн. Каныбектин оюна дароо жаман нерсе кетти. Өзүн милицияда кызмат кылганын, бул жакта тапшырма менен жүргөнүн билип калган го деп дароо сактана түштү. Эгер андай болсо түрмөдөгү зектер аны соо коюшмак эмес, өлтүрүп коюшу да мүмкүн болчу. Жоголгон казынанын дайыны табылдыбы? Албетте таба алган жоксуңар, таба да албайсыңар. Ушунун кесепетинен кайра-кайра түрмөгө түшүп да жатасың. Мынтип олтурсаң, өмүрүңдүн теңи түрмөдө өтүшү мүмкүн. Абдурахман, Сулайман, Жафарларды түрмөдөн жолун таап качырып чыгардың. Алар сага Кенчтин кайда экенин таап бериштиби? Албетте жок. Түрмөгө болсо кайра келдиң. Бул жолу атайын бир ой менен келдиңби? Түшүнбөйм. Ушунча жыл дээрлик бир кылымдан ашык жаткан казына азыркыга чейин бир жерде катылуу жатканына ишенесиңби? А мен ишенбейм. Күтүлбөгөн жерден Кахардын бул сөздөрүн уккан Каныбек эмне деп жооп айтарын билбей, оозун ачып калды. Бул эмнеси? Менин бүтүндөй өмүр баянымды түрмө боюнча зектер билишеби? Мент болуп иштегенимди билишсе, анда эле ишимдин бүткөнү ошол да. Андай болсо дароо эле бул жактан чыгып кетиш керек. Пока кеч боло электе. Ал ичинен алдан эмеден күмөн санай тигини кайрадан сынап көрдү. Менин башымдан өткөндөрдү, алтын, казына тууралуу булардын баарын кайдан билесиң? Сен. Мунун эч кандай таң кала турган нерсеси жок. Кахар мыйыгынан жылмайып койду. Биздеги, тагыраак айтканда биздин зонадагы Абдырахмандын 2 кишисин унутуп калдыңбы? Тээ качандыр бир убакта сага бычак көтөрүшкөн. Ошонун айынан түрмөдө олтурушкан. Кыскасы, мен сенин тарыхыңды ошолор аркылуу жакшы билем. Муну укканда Каныбек ох деп ичинен жай ала түштү. Демек, бул Каныбек эмес, Абдырасулдун тарыхын билет экен да. Менин баамымда Абдырахман сени башынан эле мишеге алып жүргөн. Чыгыш элдеринин мушташуу ыкмаларын жакшы өздөштүргөнүңдү, карапаяс экениңди билип алып, ошону пайдалангысы келген. Бир нерсе болсо биринчи сени бутага коюп бермек. Мына, акыры кайрадан сени түрмөгө жөнөткөн турбайбы? Өзү болсо эркиндикте жүрөт. Жоголгон казынаны издеп, баса айтмакчы, казына бар экенине сен чын эле ишенесиңби? Темирди кызуусунда сок дегендей, Каныбекке ушул теманын өзү керек болчу. Сөздү дароо алыстан баштады. Мен да сенин тарыхыңды жакшы билем. Улутуң Афган. Мурун афгандыктар менен бизге каршы согушуп, кийин кандайдыр бир келишпестиктер менен биз тарапка өткөнсүң. Биздин армияда кызмат кылып жүрүп офицердик чин алгансың. Кандайча болуп, военный трибунал менен кеткениңди, ага дагы кошумча мөөнөттү кантип алганыңды, атүгүл афган досторуңду да билем, аттары кандай экенин. Анан Каныбек анын таржымалын чып-чыргасын коротпой, божурап айта баштады. Жакшы кабар. Мурунку заман. Таксыр,
Мен сага сүйүнүчтүү жакшы кабар алып келдим. Эшиктен кирген автобачы эки колун бооруна ала дароо эле Убайдулла бийге жаңылыгын узата кетти. Жаңы эле палоо жеп колун арчып аткан бий серпип алды. Айта бер, кулак сенде. Эмне жаңылыгың бар? Кудай буйруса жоголгон казынанын изи табылчудай болуп турат. Убайдулла эч сөз айтпастан күмүштөн кооздолуп жасалган кумган кармап турган жигитке колуна суу куйдуруп, оозу баштарын шашпай чайып, таза сүлгүгө колун арчыды да автобачы Абдырахманга кайрылды. Кана айтчы, эмне далил таап келдиң? Далилим ушул таксыр. Андижандан Набиджан деген уйгур кишини алып келдик. Анын Мехрибан деген кызы Үрүмчүдөн качып келиптир. Алиги Хабибулла деген атактуу соодагер Көпөстүн үйүнөн. Хош, анан айта бер. Набиджандын кызы бул жактан туткун болуп барган бир жигит болуп, чогуу качып чыгышыптыр. Жолдо баратканда ал тиги кызга мага турмушка чыгасыңбы? Эгер мага катын болуп берсең, Кудайга шүгүр, байлык небере чөбөрөлөрүбүзгө чейин жетет деп бир нерсенин башын кылтыйтып айтыптыр. Анан жолдо келатканда кандайдыр бир катылуу байлык жөнүндө сөз козгоптур. Көп өтпөй артынан куугунчулар келатканын көрүшүп, жигит Жубанды качырып жиберип, өзү тигилерди тосуп калыптыр. Жубан менен коштошуп жатканда жигит: "Кете бер, алаксыбай. Сен деген өз эне атаңды табышың керек. Ал эми менден болсо кам санап айлабай. Алар мени өлтүрүшө алышпайт. Анткени алтындардын каякта катылуу экенин мен гана билем. Ал эми сени кармап алышса өлтүрүп коюшу мүмкүн" деп айымга тиешелүү бир топ сөздөрдү айтыптыр. Таксырым, бул жерде түйүлгөн жашыруун бир жиптин учугу жатат го дейм. Алиги жигит алтын тууралуу бекерден бекер сөз кылган жок. Демек, бул жерде бир сыр бар. Ахмет Абу Убайдулла акырын ордунан козголду. Канакей, алиги уйгур кишиңер, алып келгиле бери. 2-3 жигит көп өтпөй эле сыртка чыгып, чокчо сакалчан, чаар алекей чапан кийген жашы 60ка таяп калган арык чырай кишини жетилеп алып келишти. Ал тезелей калып, башын жерге тийгизе, тигиге таазим кылды. Убайдулла аны сынай бир азга карап турду. Сен ким болосуң? Мен Андижанда жашаган жөнөкөй эле карапачы Набиджан деген кишимин, урматтуу таксыр. Алтын тууралуу, казына тууралуу сөздөрдү кайдан, кимден угуп жүрөсүң? Менин 16дан 17ге караган Мехрибан деген кызым бар болчу таксыр. Мындан 2-3 жыл мурун сыртка чыга калып, ошол боюнча кайра үйгө келген эмес. Биз да сыртка чыгып таппай калганбыз. Көрсө аны уурдап кетишиптир белгисиз бирөөлөр. Анан колдон колго сатылып жүрүп олтуруп, акыры Үрүмчүлүк алиги атактуу Хабибулла көпөс сатып алып, өзүнө токолдукка менин кызымды алып алыптыр. Арадан бир жыл өткөн соң Ташкентке соода менен кеткен Хабибулла кандайдыр бир жашы али 30га чыга элек, көп тилде таза сүйлөгөн чала өлүк болгон бир жигитти өзү менен кошо ала келишиптир. Анан алиги көпөс өзүнүн Үрүмчүдөгү күчтүү дарыгерлерин чакыртып, өлөсөлүү жигитти айыктырып алыптыр. Ал жигит дайыма көпөстүн үйүндө кызматын кылып жүрчү экен. Көпөс аны өзүнчө чакырып алып, жекеме-жеке көпкө сүйлөшчү экен дейт. Ошол жигит бир күнү менин кызымды азгырып, экөө качып чыгышыптыр. Жолдон куугунчулар жете келишкенде кызымды жөнөтүп жиберип, коштошуп жатып: "Коркпо, алар мени эч нерсе кыла алышпайт. Анткени алтындардын каякта катылуу экенин мен гана билем" деп айтыптыр. Ал эмне болгон? Жердиги каяктык жигит экен. Кайсыл жердик экенин билбейт экен таксыр. Сыягы жер кезип жүргөн дербиш болсо керек. Дербиш дейсиңби? Анын аты ким экен? Эстей албай жатпаймынбы? Азыр. Аты Улукбек. Дагы эмнени билесиң? Болгону ушул эле таксыр. Кызым үйгө кайтып келгенде мага ушуларды айтып берген болчу, башынан өткөргөндөрүн. Чыныңды айтып жатасыңбы же? Болгон уккан чындыгымды айтып жатам таксыр. Касам ичкенге даярмын. Эсиңде болсун, жалгын айтып бизди дүрбөтчү болсоң, биринчи кезекте алдагы мойнуңда илинип турган башың ыргыйшылынат. Муну алып барып камап койгула, дагы биякка кызын алып келгиле. Ары жакта турган жигиттер уйгур чалды эки колунан кармай ары алып кетишти дагы көп өтпөй капкара чачы өрүлүп, соорусуна жеткен көздөрү моймолжуган сулуу кызды жетилеп келишти. Мындайды күтпөгөн бий кыздын сулуулугуна таң калып, суктана карап калды. Анысын билгизбөө аракетинде үнүн өзгөртүп, жумшагыраак сүйлөдү. Атың ким? Мехрибан. Кана айтчы кызым, атаңдын айткандарынын баары чындыкпы?
Мен атам бул жерде эмне айтканын билбейм. Билбесең, мен анын айткандарын кайталап берем. Үрүмчүлүк Улукбек деген жигитти тааныйсыңбы? Муну укканда Мехрибан селт эте түштү, бирок унчуккан жок. Мен сенден сурап жатам. Хабибуллонун малай жигити Улукбек дегенди тааныйсыңбы? Эч кандай Улукбек деген жигитти тааныбайм. Ошондой де, анда атаң бизге калп айткан экен да. Кайра алып келгиле тигине. Бийдин оозунан жели чыга электе 2-3 жигит жетип барып, Набитжанды кайра жетилеп келишти. Би ага заардуу көзү менен карады. Демек, сен калп айтып бизди мазактап жаткан экенсиң да. Мен сага эскертим беле, калп айтып бизди дүрбөлөң кыла турган болсоң, башың кетет деп. Кана жигиттер, баштагыла. 2-3 жигит Набитжанды 2 кол 2 бутунан байлап, 5-5тен 10 атка 2 жакка кердире баштады. Чытырап, колу буттар 2 жакка керилгенде Набитжан чыдай албай жан согулап кирди. Атүгүл каны бетине тээп, күрөө тамырлары көп чыкты. Мехрибан чыдай албай бетин тетири көздөй буруп жиберди эле, бирөөсү барып башын толгоп, кайра аны каратып койду. Атасы чыдай албай өкүрүп бакырып атканын көргөндө көзүн жумуп жиберди. Алиги эркелей сүйлөп, жумшак мамиле жасап аткан би заматта заары бетине чыгып, каардуу болуп чыга келди. Кана, эми айтасыңбы чыныңды, же атаңды дагы кыйнайлыбы? Мен эч нерсе билбейм. Демек, атаң бизди алдап, жалган айтып аткан экен да. Кана жигиттер, уланта бергиле, андан аркысында. Лөкүйгөн карылуу 2-3 жигит алиги абышканы бери жетилеп келип, узун тактайга жаткырышты. Анан белинен өйдө жылаңач чечиндиришти да, колу буттарын каттуу байлап туруп, өрмөк камчы менен алмактан салмак сабай башташты. Камчынын уусу тийгенде илмейген арыкчал тимиле болгон күчү менен өкүрүп бакырып, чучуктай шыңырып жатты. Аны мелтиреп, унчукпай карап турган Мехрибан көзү аңтарыла жерге шалак этип кулап түштү. Алиги далдайган жигиттердин бирөөсү бир челек суу алып келип, анын башына жаба куйду. Эсине келген Мехрибан бет маңдайында үнсүз, көмкөрөсүнөн жаткан атасын көрдү. Ары жактан бир челек суу алып келишип, ага да жаба куйушту. Эсине келген Набитжан акырын башын буруп, кызына аянычтуу карады. Кызым, болгонун болгондой айтып койбойсуңбу, мени кыйнабай. Мехрибан эч нерсе укмаксан, билмексен болуп мелтиреп карап турду. Өзүң кылган иш, өз башыңа муш деген ушул. Менин айтканымды көрүнгөнгө божурабай, унчукпай койсоң мындайды көрбөйт элең. Адам баласы биз кээде ушинтип, болбогон жерден эле баленин баарын башыбызга үйүп алабыз. Мына эми, атам кошунасына жеңил ооздонуп, айтпай койгондо экөөбүз тең мынчалык азаптарды тартмак эмеспиз. Анын оюн ары жакта өзүн заардуу карап турган бийдин сөзү бузду. Кана, эми чыныңды айтасыңбы, айтпайсыңбы? Бул акыркы жолу эскертүүм. Алтындардын каякта катылганын билген жигит жөнүндө эмнени билесиң? Улукбек деген ким, ал каякта? Кыз мелтиреп тура берди. Убайдулла би ачуулангандан ачууланып олтуруп, акыры чегинен чыгып кетти. Кана жигиттер, буларды көп созбой, экөөнү тең кошоктоп жоготолу тиги дүйнөгө. Тактай таш менен өлтүргүлө, экөөнү тең бир-бирден. Алиги далдайган 2 жигит чалды сүйрөп келип, тактайдын үстүнө башын коюшту да, башынын үстүнө атайын даярдалган жалпак жыгачты коюп, жыгачтын экөөсү 2 жактан кармап турду. Үчөөсү чоңдугу кулачтай болгон ташты тапатак көтөрүп, жалпак жыгачты көздөй алып жөнөдү. Кыз чыдай албай кыйкырып жиберди. Токтогула! Болуптур, мен баарын айтам. Тек гана атам экөөбүздүн жаныбызды аман койгула. Абдырахман Аптыбачы менен Убайдулла бийдин жүздөрүнө кан жүгүргөндөй бири-бирине жылмая карап коюшту. Азгырык. Бүгүнкү заман. Каныбектин түрмөдө олтурганына дээрлик 3 айдын жүзү болуп кеткен эле. Түшкү бир маал сейилдөө учурунда дайыма алиги афган жигит Какарга барып, жоголгон кенч тууралуу бир маал сөз кылып өтүшчү. Экөөсү жакшылап таанышып алышкан соң, Каныбек Какарды акырындап азгыра баштады. Моюнга илинген 10 жылдын 3 жыл мөөнөтүн араң өтөп бүтүптүрсүң. Алдыда дагы 7 жыл бар экен. Калган мөөнөтүңдү бүткөрбөй эле бошоп чыгып, өз мекениңе кеткиң келеби? Биринчиден, это невозможно. Экинчиден, Афганистанга да барганга мүмкүн эмес. Ал жак али тынч элек, анын үстүнө душмандарым да көп. Мени өлтүрүп коюшу мүмкүн. Алтын оюнунда чыныгы казынаны издөөгө катышкың келеби?
Айтмакчы, сен түрмөдөн побег деген турасыңбы? Эч кандай побег уюштурбайм. Тек гана сенин макулдугуң керек. Же макул, же жок деген. Өзүңдүн келечегиң өзүңдүн колуңда. Жакшылап ойлан. Мен сага чынында эч нерсе түшүнбөй жатам. Причем здесь казына, алтын. Чын эле казына бар экенине мен эч убакта ишенбейм. Экинчиден, эмне себептен мени ошол чөйрөгө тарткың келип атат? Жакшылап эстеп көрчү. Тээ илгери мындан 15-20 жыл мурун Хаджи, анан Макам деген эң жакын досторуң бар беле? Болуптур, бар эле деп коеюн. Бирок алардын бул жерде эмне тиешелери бар? Алардын экөөбүзгө да казыналарга да. Чыныңды айтчы, азыр ошол достор каякта экенин билесиңби? Почти 100 лет из Навидель. Алар Афганистандын бир жеринде жүрүшкөн чыгар. Баса, аларды сен кайдан тааныйсың? Кептин баары ошолордо болуп жатат. Сага түрмөнүн баландасы керекпи же ресторандын тамагы, жаш сулуу кыздар, эркин жашоо керекпи? Аны өзүң танда. Мен сага анча түшүнө албай турам. Менден сен эмнени каалайсың? Эмне талап кылып жатасың? Эгер сен менин айтканыма макул болсоң, сенден бир гана нерсени өтүнөм. Бизге иштеп бер. Биз дегениң ким? Сага кандай деп түшүндүрсөм? Казынаны издеген топко. Эгер жакшылап казына каякта экенине көмөктөшсөң, экөөбүз тең эркиндикке чыгабыз. Каныбек аны менен дээрлик 1 айдан ашык азгырып, көндүрүп сүйлөшүүгө аракет кылып жүрдү. Кахар таптакыр көнбөй койгон соң, Каныбек эмне кылаар айласын таппай, башын кармай олтуруп калды. Арадан дагы бир жума өткөн соң, Кахар Каныбекти өзүнө чакырып алды. Болуптур, мунуңарга мен макул деп коеюн. А силердин койгон шартыңар кандай болот? Тааныш короодо. Мурунку заман. Быйыл суук Үрүмчүгө эрте келди. Бир аптадан бери көнөктөп тынбай төккөн жаан жергиликтүү элди аябай жүдөтүп жиберди. Жай бою дегеле мындай жаан болуп көргөн эмес. Тескерисинче жайды жайлата, күн ысык тийип, бир тамчыда жаан жабай туруп алган. Жашылча жемиш, арпа буудайлар быша баштаган мезгилде жергиликтүү элде жаандын зыяндан башка пайдасы жок болчу. Талаага байлардын малайлары эле малдарын жайып чыкпаса, демейдегиден көчөдөгү кыймылдар да аз. Башына кийизден жасалган жука калпак кийген, чаралекей чапанга думаланган адам эски көлөч маасы менен көчөдөгү сууну чалпылдата кече улам-улам айланасын көзүнүн кыры менен карап коюп келип атты. Бул Улукбек болчу. Көпөс Хабибуллонун башын белгисиз бирөөлөр кесип алып, дайынсыз жоголуп кетишкенден кийин анын иниси Рамазан Улукбекти сарайда ооруп жаткан жеринен көчөгө кууп чыккан. Сендей чала жаныбар оорулуунун бизге бир тыйынчалык кереги жок. Сени баккандай мал кылып согумга союп жетпелек. Төрт тарабың кыбыла. Кайда барсаң айда бар. Сенсиз деле өзүмдүн малайларым жетиштүү. Үй жайсыз ал көчөдө эмне кылаарын билбей, бир жагынан сынган кабыргалары жакшы болбой оорутуп, Улукбек өзүн көчөдө калган эч кимге кереги жок, оорулуу иттей сезип турду. Соо болсо көмгөн адаты менен жер кезип, дербиш болуп жер кезип кете бермек. Бул акыбалы менен эч жакка бара албайт болчу. Ага Кудайдын боорору да окшойт, өзү менен чогуу иштешип жүргөн Хабибуллонун койчусу Суннахун деген уйгур жигит аны үйүнө ээрчитип барды. Анын 3 уул, 2 кызы ансыз деле өздөрү жетиштүү экен. Сынган кабыргалар калыбына келгенче айла жок анын үйүндө убактылуу жашап жүрдү. Бактыга жараша Зуннахундун аялы боорукер, жөнөкөй, ак көңүл аялдардын бири болчу. Зуннахундун Чанли деген Кытай досу анча-мынча табыпчылык, дарыгерликтин жолун билгендиктен ага кандайдыр бир күрөң, ачуу суюктук ичирип жүрдү. Ошонун таасириби Улукбек бир айга жетпей калыбына келип, басууга жарап калды. Ал канчалык оңолуп, тыныган сайын эки көзү төрт болуп, бул каргалшалуу жерден эртерээк эле кеткиси, Кызыл үңкүр сепилинин жанындагы мүрзөлөрдөгү катылуу казыналарга тезирээк эле жеткиси келип жатты. Бирок алыскы кыргыз жергесине жөө кетүүгө мүмкүн эмес болчу. Көптөн бери анын эч ким билбеген максаты Хабибуллонун сарайындагы Элүүбай каракчынын күлүк атын минип качуу эле. Ыңгайлуу кырдаалды күтүп, ошону көздөп жүргөн. Бул жолкусунда да көнөктөп төккөн жаанга карабай, Хабибуллонун короосун акмалап чалгынга келаткан. Дээрлик жарым жылдан ашык анын үстүндө короонун ичинде жашап калгандыктан ал жер баардыгына тааныш болчу. Хабибулла өлгөндөн кийин короонун ичинде бир топ өзгөрүү болгонун байкады. Анын иниси Рамазан тоок, индюк деген нерселерди эч нерсесин койбой алып,
уяларын түп орду менен жок кылыптыр. Короо ичиндеги көп нерселерин алып таштаптыр. Чоочун, өмүрү көрбөгөн адамдар да пайда болуптур. Улукбек бир аптадан бери бир маал келип, ушуларды акмалап жүрдү. Жумадан жумага төккөн жаан эми гана басаңдай баштады. Улукбекке ушул гана керек болчу. Көптөн бери чыдамсыздык менен күткөн ыңгайлуу учур ушул болчу. Хабибуллонун ат сарайы менен маал сарайын коён жатагына чейин билгендиктен сарайга кандай кириштин жолун эң жакшы билчү. Сарайдын артындагы иттер да тааныш аны каппайт болчу. Бир апта тынбай төккөн жаан эми акырындап себелеп жаап жатты. Түн бир окум болуп калганда Улукбек акырын эч кимди ойготпой үйдөн чыкты. Атүгүл үй ээси Зуннахунга эч нерсе айткан жок. Анын ой максаттарын билип калса, балким көптөн берки пландарынын баары ишке ашпай калышы мүмкүн болчу. Карга карганын көзүн чукпайт дегендей, тигилердин баары бир улуттагы уйгур болгондуктан бири-бирине эскертип коюшу толук мүмкүн эле. Ал өзүнүн эски тааныш короосуна жакындап келди. Элдин баары тынч уйкуда болчу. Баг аркылуу бийик дубалдын ичине секирип түшүп, уурумушукча түзеле ат сарайды көздөй жылып жөнөдү. Баары тааныш. Сарайдын жанындагы иттер эски таанышын көргөндө куйругун шыйпаңдата жетип келишти да, ага эркелегендей секирип, асыла кетишти. Күндүз иттерди байлап койчу темир казыктын бирөөсү болгон күчү менен ары бери жулкулдатып атып, сууруп алды. Анан ат сарайдын оозундагы темир кулпунун илмегин умкорууга аракет кылып көрдү. Ошол маалда үйдүн эшиги ачылып, өзүн карай жай басып келаткан караанды көрүп, жашырынганы жер издеп шаштысы кете түштү. Жакын жерде иттин уялары бар болчу. Жүгүрүп барып, төрт бүктөлүп, бирөөсүнүн ичине кирип кетти. Ичи тар болгондуктан кысылып, араң-араң дегенге батты. Алиги караан ат сарайдын колпуларын бир сыйра текшерип бүткөн соң, шашпастан бурчка тура калып, daara тушатып алды. Анан какырынып, түкүрүнө жай басып үйүнө кирип кетти. Бул Хабибуллонун дайыма оң колу болуп жүрчү Хусейн эле. Кичинекей уяда араң дем алып кыйналып, төрт бүктөлүп жаткан Улукбек бир аздан соң баары тынчыгандан кийин кайра тырмалаңдап атып, араң дегенде чыкты. Алиги темир казык менен кайрадан колпунун илмегин болгон күчү менен тарткылап, өзүн карай имере баштады. Аябай убараланып атып, акыры каалганын кармагычын сууруп алды. Колундагы казыкты ыргытып жиберди да, сарайдын ичине чуркап кирип, караңгыда дайыма бурчта турчу ээрлерди сыйпалап тапты. Алар ордунда экен. Кайсыл ээр кайсыл жерде турганын жакшы билчү. Берки четте турганы өзүнө тааныш Элүүбай каракчынын ээри болчу. Аны көтөрүп барып, эски тааныш ак атка ары бери токуп жиберди. Эч нерсени унуткан жокмунбу деп, бир азга аярлай, эки жагын каранып алды. Камчыны унутуптур. Аны да илинүү турган жеринен сыйпалап таап келди. Эми шашылуу керек. Короо ичине бир сыйра көз жүгүртүп өттү. Баары тынч экен. Атты короого жетилеп чыгып, дарбазанын ичиндеги илгичин ачып, көчөгө чыкты. Дароо атка шап этип мине, артын бир карап алды. Экинчи бул жерди желкемдин чукуру көрсүн дегендей, аңырайып ачылып турган дарбазаны түрү суук, коркунучтуу көрүнүп турган короо ичин дагы бир сыйра көз жүгүртүп алып, атына камчы салды. Атын тындырбай чаап олтуруп, бир далай жерди басып өткөндөн кийин өзү менен кошо ээрчип келаткан итти көрдү. Мейли, жүрө берсин, зыяны жок, деп ойлоп койду ичинен. Бул мезгилде Убайдулла бийдин атайын жиберген жөөкөрлөрү Улукбекти издешип, Үрүмчүгө келаткан эле. Чүмкөмө машинедеги ызы-чуу. Бүгүнкү заман. Эгер сен ушул операцияны толугу менен аягына чейин ишке ашырганга көмөк берсең, мөөнөтүң бүтүп, сени үй, жакшы айлыгы бар иш менен камсыз кылабыз. Каныбек Кахарга түшүндүрүп жатты. Бул албетте оор операция, рисковать этип иштеш керек. Эгер силер сөзүңөрдө турбай алдап кетсеңерчи, кимге ишенсем болот? Можешь положиться на меня. Мен да сендей болуп көптөн бери түрмөдө жүргөм да. Өзүң билесиң, уже экинчи ходка менен келип атам. Ойлон жакшылап, бул жерде түрмөнүн баландасын ичип, айдама болуп жүргөнчө сага эркин жашоо керек. Анын үстүнө өзүң билесиң, туберкулез оорусу менен ооругандар да көп бул жерде. Сенин афганист экениңди билишип, тигилер сага такай оруй мамиле жасашат. Түрмө мыйзамын өзүң эң жакшы билесиң. Бул жактан дагы кошумча мөөнөт алып калышың мүмкүн. Дагы бир жолу айтам, ойлон жакшылап. Арадан бир жума өткөндө Каныбек Кахарды кайрадан өзүнө чакырып алды. Эмне болду, ойлондуңбу? Эгер мен макул болсом, түрмөдөн бошотуп алып кетишеби? Биринчи сенин макулдугуң керек.
Анан калганын ойлонуштурабыз. Кана айтчы, сен өзүң кимсиң? Мындай карасам мурун түрмөгө олтуруп келген зексиң. Тигиндей карасам Абдурахмандарга кошулуп, кайдагы бир дайынсыз жоголгон казынанын артынан акыбата кылып жүргөн адамсың. Түз мааниде карасам милиция кызматында иштегендей түрүң бар. Аны эркиндикке чыкканда сүйлөшөбүз. Мага сенин же жок же макул деген жообуң керек. Макул болбосомчу, эмне кыласыңар? Түрмө начальниги менен кошулуп алып, менин көзүмдү куртасыңарбы? Эч убакта андай жаман ойлоба. Келечекке түз, жакшылык ниет менен кара. Кана, сөз сенде. Болуп тур, мен баарын эбакта ойлонуп койгом. Сунушуңа макулмун. Кага рискует, тот не побеждает. Рискнем. Эң жакшы, анда 2-3 күндөн кийин дагы сүйлөшөбүз. Бул кабар эртеси күнү эле Карабаевке жеткен болчу. Ага Айгүлдү жөнөтүштү. Свиданкадан экөө сүйлөшүп турганда, ал Каныбекке төмөндөгүлөрдү айтып берди. Кыскасы, силерге кайрадан побег уюштурулат. Дагыбы? Жөн эле мындай бошотуп кеткенге болбойт бекен? Дальнешний алдыда боло турган операция үчүн ушундай жасалышы керек экен. Так, түшүнүктүү. Айта бер андан аркысын. Кыскасы, бул түрмөдөн тиги эки өңөрдөн тышкары 5 өңөрдү же тагыраак айтканда 7 зекти машина менен жумушка алып чыгышат. Силер жолдон машинанын ичине ызы чуу уюштурасыңар да айдоочуну токтотууга мажбур кыласыңар. Күтүлбөгөн жерден Кахардын колу бутун кармап муунтуп калгыла. Ызы чуу болот. Солдаттар келишкенде калганын өзүң билесиң да эмне кылышты. Алар сүйлөшүлгөндөй автоматтарды куру дүрмөт болот, аларды атсаң өзүң бил. Бирок башка эмес, ичке. Кыскасы, эки өңөр бөлөк жол менен качып чыгасыңар. Картасы мына. Тигизектер болсо көпкө узабай эле кайра кармалышат. Ал эми силерди Мобул кыштакта 117 үйдөн тосуп алышат. Калганын өзүңөр сүйлөшөсүңөр. Баары сүйлөшүлгөндөй иштегиле. Жаңылбагыла. Болуптур, мен кеттим. Сүйлөшүлгөндөй эле арадан 3 күн өткөндө Каныбек Кахар баш болгон 1-5 секти чүмкүмө темир торлуу машинеге олтургузушуп, кайдадыр жумуш иштеткени алып кетишти. Жолдо баратканда күтүлбөгөн жерден Каныбек жанындагыларына сунуш киргизди. Давайте, побег уюштурабыз. Анын мындай сунушуна баары таң калыша, бири-бирин карап калышты. Кантип, мүмкүн эмес да. Бизде азыр эң жакшы мүмкүнчүлүк болуп турат. Мындай кырдаалды пайдалана албасак, анда бүттү. Мөөнөтүбүз бүткөнчө до конца отурабыз. Темир торду кантип бузуп чыгабыз? Баардыгы анча ишеңкиребей Каныбекти карап турушту. Дээрлик бешөө тең 10 жылдан жогору мөөнөткө кесилишип, жаңы эле мөөнөттөрүн өтөй башташкан. Аракет кылсаң берекет. Адамдан амал качып кутулбайт. Ойлонуштуруп жолун табабыз. Силер Кахарды муунтуп, тепкилеп жатып калгыла да, машинени тарсылдатып аябай ызы чуу кылгыла. Машине токтоп артын ачканда калганын өзүм бүтүрөм. Жарайт. Канча кылса да сен каратист эмессиңби? Сага ишенсе болот. Машиненин жылчыгынан Каныбек сыртты карап кетип баратты. Кандайдыр бир мерчемдүү жерге жетип, белгини көргөндө тигилерге кайрылды. Давай, баштагыла. Бир аздан кийин чүмкөмө машиненин арты ызы чуу, тарса турс болуп жатып калды. Машине анча-мынча жылган соң токтоду да, 1-2 мүнөттөн кийин автоматчан 2 солдат жетип келишти. Беркизектер Кахарды басып алып тепкилеп, муунтуп жатышкан эле. Автоматчан солдаттардын бирөөсү эшикте калып, экинчиси ичине кирди. Токтоткула! Анын сөзүн тегилер угушкан жок. Кахарды 2-3 басып алып тепкилеп, муунтканын уланта беришти. Кахардын кыйкылдап чыйкылдаган үнү араң чыкты. Жардамга! Токтоткула деп жатам. Алиги солдат автоматы менен 2-3 жолу асманга атты. Экинчиси болсо босогодо автоматын суна тигилерди карап турду. Анын сөзүн угушпаган соң алиги солдат автоматтын кундагы менен койгулап тигилерди ажырата баштады. Ошол маалда күтүлбөгөн чагылгандай тездик менен Каныбек сыртта тургандардын колундагы автоматтарын кагып түшүрдү. Ичиндегиси артты карай бурула бергенде, бери жактагы зектер аны колдон буттан кармаша көтөрүп чабышты. Бул кезде Каныбек сырттагысынын эсин оодара чаап, автоматты кармап турган эле. Ичиндегилер болсо алиги солдатты басып алышып, муунтуп атышкан. Каныбек автоматы менен кайра ичине секирип кирди, антпесе солдатты өлтүрүп коюшу да мүмкүн болчу. Токтоткула, качкыла мындай. Анын үнүнө сестине баары туш-тушка жарыла беришти. Силер сыртка чыга бергиле, муну мен өзүм жайлайм. Анын сөзүнө баардыгы макул болуша, бир-бирден сыртка секирип чыга башташты. Каныбек автомат көтөрүп бараткан бирөөсүн токтотту. Токто, алдагы автоматты бери бер. Зачем сага? Турбайбы өзүңдүн автоматың? Бери бер деп атам. Анын кыйкырганына алигизек сестине автоматтын Каныбекке бери салды. Ал автоматтын бирин Кахарга берди. Андан соң берки жактагы айдоочунун да эсин оодара чабышты да,
үчөөнүн тең чүңкүмө машинесинен артына ыргытышып, сырттарынан бекитип салышты. Анан 2-3төн бөлүнүшө туш-тушка чачырап качып жөнөштү. Алардын качышына көмөк бергендей, бул жерге бир дагы машине, бир дагы адам келген жок. Арадан жарым саат өткөндөн кийин машине кайрадан от алып, ордунан козголду. Алги солдаттардын бири да зыянга учураган эмес болчу. Kesilgen baş. Murunku zaman. Бийик жардын үстүндө туруп алышып, тээ төмөндөгү алаканга салгандай ар бир кыймыл көрүнүп турган түздүккө жалгыз көздүү Турнабай менен көз кырын салып турушкан Хамзанын күзөтчүлөрү өздөрүн көздөй келатышкан эки караанды көрүштү. Алар түз эле тоодогу үңкүрдү карай аттарын улам-улам камчыланып шашылышып келатышты. Коктун кире беришиндеги жалгыз аяк жолго бир чакырымдай калганда гана күзөтчүлөр алиги эки атчан караандын ким экендигин таанышты. Алар Хамзанын тапшырмасы менен келишкен Бактыяр менен Жанузак болчу. Экөөнүн келатканы тууралуу күзөтчүлөрдүн бирөөсү Хамзага кабар бергени төмөн карай түшүп кетти. Бир аз өткөндөн кийин жар түбүндөгү үңкүрдөн Хамза баш болгон 10 чактыдай киши чыкты да төмөн жактагы экөөнүн келишин күтүп турушту. Каракчылардын кол башчысы Элүүбайды жайына тапшыргандан кийин бийликти Хамза бүт бойдон өз мойнуна алган. Алардын каракчылык иштери мурункудан да 2 эсе күчөгөн. Элүүбайга караганда Хамза өтө катаал болчу. Туткунга түшкөндөр кечине эле каяш айтып, каршылык көрсөтсө дароо кыска убакыттын ичинде эле башын алдырчу. Зулумдук, камкордук жагынан да, каракчылык жагынан да бүтүндөй Орто Азияга таанымал боло түшкөн Хамза келатат дегенде соодагерлер титиреп турушчу. Өзгөчө Индия, Кытай, Иран тараптан Европа жакка баратышкан кербенчилер улуу жибек жолу аталган ушул жолдон өтүп баратышканда аман эсен өтүп кетсек экен деп Кудайга кайра-кайра жалынып араң өтүшөр эле. Баары бир канча жалынышканы менен Хамза бир да адамды, кербенчилерди, соодагерлерди жөн өткөрчү эмес. Өзүнүн салыгын салып, каршылык кылгандардын соода кылганын алып бараткан бүтүндөй товарларын жүк бүгү менен түшүрүп калчу. Тажик, Кытай тараптан келатышкан көпөстөр жалынып жалбарып, айтканын берип атып, араң дегенде өтүшчү. Ушул өрөөндөн өткөндө алар алдын ала салыктарын берүүгө даярданып турушту. Бир жолу Хамза өзүнүн өрөөнү менен кетип баратышкан орустардын 20дай солдатын буктурмага алып, туткундап, баардыгынын куралдарын тартып алып, дээрлик бирин да койбой көздөрүн таңдырып, муздатып салган болчу. Ошондон кийин бул жырткычтыгы үчүн орус солдаттары да буларга өчөшүп калган. Атайын отряд жиберилип, каракчылардын каякка жашырынышаарын таппай, каякта жашыраарын билбей коюшкан. Орус солдаттары менен кармалбас каракчылардын ортосундагы каршылаш күчөп турган маал болчу. Алиги эки атчан үңкүрдүн оозуна жакындап келишкенде, каракчылардын баардыгы топурашып, алардын келишин күтүп турушкан. Жолуңар болсун. Кана эмне жаңылык алып келдиңер? Саламдан мурун эле Хамза тигил экөөнү суроо менен кайрылды. Бактыяр артында байланып жүргөн куржунду чечти да, анын оозун төмөн каратып силкип жиберди эле Хабибуллонун кесилген башы Хамзанын алдына топ этип түштү. Хамза аны бутунун учу менен ары тоголотуп, бери тоголотуп карап, эңкейип чачтан алды да жогору карай көтөрө, айланасында топурай жалдыраша карап турушкан өзүнүн каракчыларына кайрылды. Мынакей, баарыңар көрүп алгыла. Биздин улуу жол башчыбызды өлтүрүп качып кеткен үрүмчүлүк Хабибулло көпөстүн башы. Баарыңар эсиңерге түйүп койгула. Эгерде башка бирөөлөрдөн кимде-ким биздин тобубуздагы бир адамды эле өлтүрүп качып кетсе, ушунун кейпин кийиши керек. Жердин 7 катмар түбүнө кирип кетсе да, аны таап башын кесип кайра алып келишибиз керек. Эсиңерде болсун. Менин буйругум ушундай болуп, сөзсүз аткарылышы абзел. Биз канга кан менен гана жооп беребиз. Аяоо деген эч убакта болбойт. Кана, анда мунун башын үңкүрдүн оозун бийик чыгач орнотуп туруп, эң жогору жагына сайып койгула. Карга кузгун башка куштардын эрмеги болот. Ары жакта жарданып карап турушкан каракчылардын 2-3-өсү жүгүрүп келишип, жерде жаткан башты алышты да, үңкүрдүн кире беришине бийик чыгач казык кагып, эң жогорку жагына бекем кылып сайып орното башташты. Оор тапшырма алдыда. Бүгүнкү заман. Каныбек, Кахар экөө күндүзү кечке токойдун ичинде жашынып жатышты да, көгүм киргенде картада көрсөтүлгөн кыштакты көздөй жөө багыт алышты. Экөөнүн тең колдорунда Калашников автоматтары болчу. Эгин талаасын аралап жүрүп олтурушуп, жолду туурасынан кесип чыгышты.
Машинелер көп жүрчү чоң трассанын аркы бетине өтүшүп, тоо тараптагы айылды көздөй багыт алышты. Улам эс алып жүрүп олтурушуп, 2 саатка жетпей алиги картада көрсөтүлгөн кыштакка жетип келишти. Автоматтар менен кыштакты арылаганга болбойт. Кимдир бирөөлөр көрүп калышса, куралчан экшектүү адам жүрөт деп жергиликтүү милицияларга кабарлап, ызы чуу кылып жибериши мүмкүн. Анда буларды эмне кылалы? Вообще автоматтардын бизге тоскоолдук кылгандан башка пайдасы деле жок. Бир жерге бактын түбүнө белгилеп көмүп таштайлы. Тигилер сурашса, катылган жерин көрсөтүп беребиз да. Тигилерин ким? Биздин өзүбүздүн кишилер. Ошолор качырбадыбы бизди? Эми мындан ары алар менен иштешебиз. Болуп тур. Кайсыл жерге көмүп таштайлы? Азыр. Экөө автоматтарды жашырганга ылайыктуу жер издешип, башкалардан өзгөчөлөнүп турган чоң, бийик өскөн бактын түбүнө келишти да, жерди каза башташты. Айлана капкараңгы болгондуктан эки караандын кыймылын эч ким көрүшпөйт эле. Арадан 20 мүнөттөй убакыт өткөн соң, экөө автоматтарды бактын түбүнө жашырышты да, айылды аралай, номер 117-чи үйдү издеп жөнөштү. Ал үй бийик дарбазасы, короосу бар, бак шактуу чоң үй экен. Эки жагын акмалай караша, дарбазаны түртүп көрүштү эле, ичинен илинбептир. Ачык экен. Ачкычын кайсыл жерде катылганын Каныбек жакшы билчү. Ага алдын ала эскертилип айтылган. Веранданын бир бурчунда турган жез кумганды көтөрүп, алдынан ачкычты таап алды. Үйдүн эшигин ачып ичине киришти. Сыягы чоңдордун же бир байдын дачасы окшойт. Ичи аябай жакшы жасалгаланыптыр. Залында жумшак кымбат баалуу кровать, диван, узун стол, айланасында стулдар, жерге чоң ирандыктардын килеми төшөлүптүр. Стол үстүндөгү вазада гүлдөр турат. Каныбектин кокусунан ошол гүлдөр арасындагы бүктөлүп турган ак кагазга көзү түштү. Барып ала койду да ичин ачты. Анда төмөндөгүдөй жазуу бар эле. Шашпай өз үйүңөрдөй эс алып олтура бергиле. Биз эртең менен эрте барып калабыз. Курсаңар ачса ашканада баары бар. Кахар бөлмөдө текшерип, кыдырып жүргөн болчу. Каныбек, бияка келчи. Кахардын үнүнө эмне болуп кетти дегендей чочулай, аркы оозгу бөлмөгө кирип барды. Кахар ашканада экен. Стол үстүндө турган тамактарды көрсөтө күлүп койду. Мынакей, олтура берсек болот. Баары даяр. Көптөн бери мындай тамактарды көрө элек элем. Мен азыр. Ал ар жактан колун жууп, муздаткычтан бир коньяк ала келди. Стол үстүндөгү куурулган балык, колбаса, ар түрдүү жашылча жемиштер, темир мискейге толтура кылып картошканы эт аралаштырып кууруп коюшуптур. Ал жылуу эле боюнча экен. Вот райский жизнь. Кахар эки колун эки жакка жая, жылмая, айланасына көз жүгүртүп койду. Кызык, булардын баарын ким даярдап кетти экен? Саган эмнеси кызык? Унчукпай даяр тамакты иче бер да. Каныбек стол үстүндөгү аппак жумшак нанды бычак менен ичке кылып тилип оозуна салды. Кандай эмнеси кызык? Балким ал татынакай сулуу келиндер. Шашпа, сагандай сулуу келиндер да табылат. Андан көрө алдыбыздагы тапшырманы иш жүзүнө ашыралчы. Ошондо бир чоң майрам кылабыз. 200 граммдан коньяк ичип, жакшылап тамактанышкан соң, Кахар жумшак диванга жатып дароо уйкуга кетти. Каныбек болсо гезит окумуш болуп, алдыда боло турган оор тапшырманы кантип аткарууну ойлоп жатты. Түн окуму болгондо сыртка чыгып, дарбазаны ичинен бекитти. Анан жарыкты өчүрүп, алда уйкуга кетти. Эртеси таң ата электе Садыр Карабаев болгон 3-4 адам келишти. Кандай эс алдыңар? Кудайга шүгүр, жаман эмес. Түрмөгө караганда албетте жаман эмес. Кудай буйрса мындан да жакшы эс аласыңар. Бир жумадай санаторияга барып кичине калыпка келип дегендей эс алып келгиле. Анан калганы шашпай сүйлөшөбүз. Өзүбүз да бат-бат барып силер менен кабарлашып турабыз. Баса айтмакчы. Берки качкындар эмне болушту? Эмне болушмак эле, алыска узабай эле кармалышты үчөөсү. Экөөнүн болсо каякта экенин даректерин билишти. Буйрса бүгүн буктурмак алышат аларды. Автомат силердеби? Тиги солдаттардын экөөсүнүкү жок. Анын ушул эле айылдын четиндеги бактын түбүнө надежный жерге көмүп койгонбуз. Кайсыл жерде экенин көргөзүп берем. Алиги солдаттар анча зыян тартышпаптырбы? Бирөөсү ооруканада, жаагын карыштыра тээп салыпсың. Экинчиси болсо тиги зектердин токмок жегени болбосо ден соолугу түзүк эле. Бир жумалык эс алуудан кийин алар Бишкек шаарынан кайрадан жолугушту. Эмесе мындай жигиттер, Садыр Карабаев аларга жаңы тапшырманы жакшылап түшүндүрүп жатты. Алдыңарда оор тапшырма турат. Ошону экөөңөр аткарасыңар. Кандай болсо да ишке ашырышыңар абзел. Ар кандай болуп кетиши күтүлөт. Керек болсо өлүм менен өмүрдүн ортосунда жүрөсүңөр. Макажеттер силерди өлтүрүп коюшу да мүмкүн, бирок кандай болсо да тил табышканга аракет кылгыла. Эмне тапшырма экенин экөөңөр тең жакшы билесиңер, бирок ошентсе дагы бир кайталап коеюн. Кандайдыр бир макажеттердин тобу Афганистан тараптан Ош Баткен аркылуу контрабандалык жол менен наркотикалык заттарды алып өтүп кетип жатышат.
Жөнөтүшпөй биздин чек арачыларга да кол салышып, ок атышып, биздин солдаттар менен кээ бир учурда салгылашуу болуп кетүүдө. Алги казынаны башка көчүрүп катып салып, анан ошол топко катышкандардын баарын атып салышып, качып кетишкен экөө азыр ошол махажеттерге кошулуп кетишкен. Катылган казынаны ошол экөө гана билишет. Аларды болсо Кахар эң жакшы тааныйт. Убагында дос болуп жүргөнсүңөр Афганистанда. Аттары Хаджи менен Махам. Аларды тааныйсың да, албетте тааныйсың. Ошолордон кандай да болсо казынанын каякта экенин билип келгиле. Же алардын өзүн алып келесиңерби, же казынанын каякта катылуу экенин билип келесиңерби иши кылып, силердин бирден бир милдетиңер ушул. Мунун баары Кахар өзгөчө сенден зависит этет. Силер мени ошондон ары тегилерге кошулуп качып кетет деп ойлогон жоксуңарбы? Ошол боюнча таптырбай качып кетсем эмне кыла аласыңар? Афганистан тарапка. Казынаны алып кетсек анда өмүр бою өзүбүзгө жетет. Кудайга шүгүр. Силер ушуларды ойлодуңарбы? Бул боюнча биз баарын алдын ала ойлонуштуруп, атайын сени тандаганбыз. Биринчиден, сен андайга бара албайсың. Афганистанда досторуңдан да душмандарың көп. Дароо эле атып салышат. Экинчиден, казына биздин жергебизде катылуу. Анча байлыкты жөндөн жөн биздин чек арадан алып качып чыгып кете албайсыңар. Үчүнчүдөн, бул өзүңдүн келечегиң үчүн жакшы. Төртүнчүдөн болсо качып эч жакка кете албайсың. Төрт тарабың кыбыла. Жердин 7 катар түбүнө кирип кетсең да баары бир эртеби кечпи кармаласың. Сенде мындан башка выход жок. Бизден поддержка алып, мындан ары жакшы жашагың келсе, анда ушул ишке барасың. Өзүңдүн өмүрүң, турмушуңа балта чапкың келсе, анда жанагы айтып аткан ишиңе барасың. Сен куулук шумдукту жаман көргөн, түз жүргөн, бардык нерсени бет кайткан адамсың. Сенин кулк мүнөзүңдү биз эң жакшы билебиз. Ошол себептен биз сага ишенип ушул ишти тапшырып жатабыз. Эгер бул иш болбосо, мен түрмөдө мөөнөтүмдү акыр аягына чейин өтөмөкмүн да. Туурабы? Албетте, ар бир эле күнөөкөр адам өзүнүн күнөөсүнө жараша жаза мөөнөтүн өтөйт. Кой, болуптур. Анда эмесе негизги ишке өтөлү. Кыскасы мындай, экөөңөр через Ташкент, Ош, анан Баткен тарапка өтөсүңөр. Данный моментте махаженттердин тобу Баткен тоолоруна жүрүшөт. Силер биздин солдаттарга көрүнбөй, ошол тоолор аркылуу тигил махажеттерге барышыңар керек. Эки рецидивист солдаттарга кол салып, автоматтарын алып качканыңар тууралуу сүрөттөрүңөр менен гезитке чыгып, телевизордон кайра-кайра көрсөтүп жатышат. Буларды махажеттер деле көрүшү керек. Көрүшпөсө силердин сүрөттөрүңөр чыккан гезиттерди беребиз өзүңөргө. Кыскасы, силер түрмөдөн качып чыкканыңарга тегилер ишенишкендей болсун. Баткен тарапка биздин чекисттер да барат, жакынкы айларда. Ошолор менен иштешесиңер. Өзүңөргө сак болгула. Кандай болсо да тегилердин толук ишенимине киргиле. Кыскасы, тапшырма ушундай: же казынанын каякта катылганын билип чыгышыңар керек, же экөөнүн бирөөсү өзүңөр менен кошо алып келесиңер. Тапшырма түшүнүктүүбү? Кыскасы, андан аркысын өзүңөр аракеттенесиңер. Чоңойгон балага чайнап берген аш болбойт дегендей, эми да чайнап даярдап бере бербейли. Давай, даярдангыла. Экөө алдыда боло турган оор тапшырмага даярдана башташты. Жол башчынын жоголгон аты. Мурунку заман. Эртеден бери калың өскөн чейдин арасында өздөрүн карай шашыла бир нерседен күмөн санап, эки жагын элеңдей карап келаткан жалгыз атчан адамдын ар бир кыймылын карап турушкан Хамзанын 3 жигити күтүлбөгөн жерден камыштын ичинен атып чыгышты. Кокусунан пайда болушкан 3 караңга Улукбек жалт этип, бир карап алып, дароо атынын башын артка бурду. Бирок кеч болуп калган эле. Алар жанатан бери жалгыз атчан караандын жакын келишин атайын күтүп, аябай жакын келгенде гана чаап чыгышкан. Улукбекке дароо эле Кокон хандыгынын желдеттери болуш керек деген ой кетти. Үрүмчүдө жүргөндө бул жакта кандай өзгөрүүлөр болуп кеткенин билген эмес. Али кече кыргыз кыпчактар Кокон бийлигинин өкүлдөрү менен согушуп жатышат болуш керек деп ойлоп жүргөн. Ал болгон күчү менен атын чапкылап, калың чий камыштардын арасына кире качууга аракет кылды. Бирок тигилер ага мүмкүндүк бербей, алдын торой качырышты. Айласы кеткенде келген жолу менен кайра артка чаап качып жөнөдү. Бир топ убакыттан кийин бийик төбөнү аша бергенде арттагы куугунчулар кууп жетип, каракчылардын бирөөсү анын мойнуна чалмаргытып, артынан тартып түшүрдү. Улукбек жерге томлонуп түшүп, кайра шашкалактай ордунан тургуча атчандар кууп жетип, аны тегеректеп калышты. Үчөөнүн тең колдорундагы жалаңдаган кылычтарын көрүп, бирөөсү шилеп жибербесин деп, көздөрү чанагынан чыга жерге кайрадан бөктүшө калды. Жупуну кийинген адамдын жакшы жасалгаланган атты минип жүргөнүн көрүшкөн үчөө дароо эле шек санай калышты. Каяктан, кимдин атын уурдай качып келатасың? Улукбек жооп бергенче каракчылардын бирөөсү кыйкырып жиберишти. Карагылачы, бул биздин жол башчыбыздын, Элүүбайдын аты го.
Үчөө тең жабыла жерде башын катып жаткан жигитке көңүл бөлүшпөй, анын атын тегеректеп калышты. Ооба, ээр токуму бүт ат жабдыктары менен ошондук экен. Тобой, бул кайдан жүрөт адашып мунун колунда. Алар атты тегеректеп, ээрди, ат жабдыктарды бир сыйра кармалап турушкан соң, бул жөн адам эмес экенин билише, анын эки колун артына кайрып байлашып, ээрге арта салышты да өздөрүн карай алып жөнөштү. Катар-катар, анча бийик эмес белдерди ашып, тоодогу үңкүргө жеткенде алар бир да ооз сүйлөшкөн жок. Үңкүрдүн оозун топурашып турган каракчылар кимди өңөрүп алып келатат дегендей баардыгы үчөөнү жалдырай карап туруп калышты. Атчандар үңкүрдүн оозуна келишкенде колу буту байлануу адамды жерге шыпырылтып түшүрүштү. Үңкүрдөн чыга келген Хамза жерде жаткан колу буту байлануу жупуну кийинген кишини көрүп, өздөрүнүн кишилерине ачуулана кетти. Муну эмне алып келдиңер? Колу бутун байлап. Мунун бизге кереги эмне? Үчөөнүн бирөөсү ага таазим кыла акырын үн катты. Улуу урматтуу таксыр. А дегенде анын минген атын карабайсыңарбы? Кимдин аты экенин? Каракчылардын баары өзүнүн жол башчысына ушинтип кайрылышчу. Хамза Элүүбайдын атын ээр токуму менен мурун кандай болсо дал ошондой болуп турганын көрүп, таң калганынан оозун ачып калды. Анын аты кайдан жүрөт мунун колунда? Демек бул соо адам эмес. Элүүбайды өлтүргөнгө мунун да катышы болуш керек. Бер жетилеп келгиле тигине. Алиги 3 каракчынын экөөсү жерде томулонуп жаткан кишини колтуктап, өйдө тургузушту да байлануу бутун чечип жиберишти. Хамза анын бутунан баштап башына чейин бир сыйра тиктеп турган соң, акырын суроо узатты. Эч нерсе жашырбай, чыныңды айт. Бул ат кимдики? Кайдагы ат? Өзүң кайдан келатасың? Калп айтса суу койбосун билген Улукбек болгон чынын айтып салды. Мен Үрүмчүдө Хабибулла деген көпөстүн малайы болчумун. Жердигим ушул жактан. Жеримди элимди аябай сагынгандыктан кожоюндун атын ээр токум менен уурдап минип алып качып чыккам. Жол жүрүп келатканыма бүгүн 2 апта болот. Ач болгонума карабай бул жакка араң жеттим. Ашууга жеткенде мени ээрчип келаткан итти өлтүрүп, ошонун этин кичинеден бышырып жеп, эпте өлбөстүн аракетин кылып келе жатам. Тигил бийик өскөн чей камыштардын арасынан силердин жигиттерге кабылып калдым. Бул ат кимдики экенин билесиңби? Менин кожоюнум Хабибулланыкы. Балким билмексен болуп арамзаланып аткандырсың. Же чын эле билбей уурдап качкандырсың. Эгер билбеген болсоң билип ал. Бул деген Хабибулланыкы эмес, биздин мурунку жол башчыбыз Элүүбай мырзанын аты. Аны өлтүрүп, анын атын алып кеткендиги үчүн Хабибулла өз энчисин алыптымды. Тигине, сенин кожоюнуңдун башы жыгач казыкта сайылып турат. Улукбек а дегенде эч нерсе байкаган эмес. Анан маңдайында турган кишинин жаңсоосу боюнча үңкүрдүн босогосундагы жыгач казыкка өзүнүн кожоюнунун башы сайылып турганын көрө коюп, жүрөгү болктой, алкымына кептеле түштү. Темир жолдогу окуя. Бүгүнкү заман. Каныбек менен Кахар эртең менен эрте жолго чыгышты. Аларды гражданча кийинишкен 2 милиция кызматкери атайын узатып келатышты. Кыргызстандын чегарасынан өткөнчө узатып барып кайра кайтышмак. Төртөө тең Бишкек-Ташкент поездинин 11-чи вагонуна олтурушту. Дээрлик поезддин теңинен көп бөлүгү жүктөрү менен кошо соода кылганы баратышкан аялдар, эркектер экен. Поезд ордунан жылганда төртөө тең өздөрү менен өздөрү болуша унчукпастан ойлонуп кетип баратышты. Аңгыча ортодогу столчодо жаткан вечерный Бишкек кезине Каныбектин көзү түшүп, бир сыйра көз жүгүртмөккө колун алды. Кармаар менен эле эскертүү, издөө салынат, коркунучтуу адамдар деген чоң жазууну окуп, Кахар экөөнү биринчи беттеги сүрөтүн көрө койду. Дароо эле алдында бажырайып, өзгөчө тамгалар менен жазылган материалды окуп кирди. Кыргызча которгондо анда төмөндөгүдөй жазуулар бар экен. Үстүбүздөгү жылдын 27 августунда Бишкек Ош жолунда түрмөдөгү адамдарды жумушка алып бара жаткан жеринен машинеден жетизек кайтарып бараткан солдаттардын эстерин оодара чабып, алардын автоматтарын тартып алып качып чыгышты. Экөөсү дароо эле колго түшүп, үчөөсү 3 күндөн кийин кармалышты. Ал эми автомат менен куралданышкан өзгөчө коркунучтуу кылмышкерлер болсо, азыркыга чейин карматпай качып жүрүшөт. Анын экөөсүнүн аты жөндөрүн, өзгөчө белгилерин, сүрөттөрүн кошо берип, атүгүл буларды кимде-ким кармаганга көмөк беришсе, акчалай сыйлык беришерин да жазышыптыр. Ал гезитти баардыгын бир сыйрадан окуп чыкты. Деги сак болуп абайлаш керек. Ачыктан ачык эле кетип баратабыз. Бизди кимдир бирөөлөр таанып калып, жолдо ызы чуу болбосок болду.
Чындыгында эле Каныбек айткандай болду. Жолдо Кыргызстандын чегарасынан чыккыча бир сыйра ызы-чуу болуп, араң басылды. Вагондун узатуучусу болуп иштеген аял билеттерди текшерип келатып төртөө олтурган купеге киргенде Каныбек менен Кахардын жүздөрүн каерде көрдүм эле дегендей кайра-кайра карап жаткан. Муну Каныбек да сезип калган, бирок мынча ызы-чуу болуп кетээрин ойлогон, күткөн да эмес. Поезд Карабалтага келгенде 10 мүнөт токтоп, кайра сапарын андан ары улантты. Сыягы ошондо алиги аял жергиликтүү милицияларга кабарлап койсо керек. Арадан жарым саат убакыт өтпөй эле Чалдыбар айылынын тушуна жете бергенде казактардын чегарасына жакын эле өтүп баратканда күтүлбөгөн жерден куралчан 7-8 адам купеге кирип келишип, төртөөнү камытпай басып калышты. Ага чейин алиги узатуучу аял бул жакка 2 жолу баш багып, бир нерселерди сурамыш болуп кеткен. Узатып келаткан гражданча кийинишкен 2 милиция кыйшайып уктап, Каныбек гезит окуп, ал эми Кахар болсо купенин терезесинен сырт жакка көз жүгүртүп кетип бараткан. Ордуңардан былк этпегиле. Каршылык көрсөтсөңөр эле курал колдонобуз. Купенин эшиги ушунчалык тездик менен ачылып, сырттан куралчан 5-6 адам кирип келип, төртөөнүн тең 2 колун арттарына кайрып, кишен салып жибергенге да үлгүрүштү. Аларды кийинки станциядан түшүрүп калмай болушту эле, алиги буларды узатып келаткан 2 милиционер тигилер менен өздөрүнчө сүйлөшүп, бир топ убакыттан кийин араң дегенде жедеп өз кишилери экенине чындап ишенишкенден кийин төртөөнүн колдорундагы кишендерин чечишти. Кечирип койгула, служба есть служба. Алар кийинки станциядан түшүп калышты. Алиги 2 узатуучу да өз милдеттерин аткарышкан соң, экөөнө ийгилик каалап, кийинки аялдамадан түшүп кала беришти. Болду, мындан ары өзүңөр кетесиңер. Биздин милдет силерди чегарага чейин узатып келүү болчу. Жакшы, аман-эсен жетип алгыла. Ишиңерге ийгилик каалайм. Андан ары Ташкентке жеткенче экөөнө эч ким тийишкен жок. Жолдон бажыканадагылар документ сурашып, бир сыйра анча-мынча кагылышуу болуп өткөнү менен баары бир өткөрүп жиберишти. Алар мейманканада бир күн түнөшүп, эртеси күнү жеңил машина жалдап, кайра Кыргызстан тарапка, Баткен жакка багыт алышты. Август айынын акыркы күндөрү күндүн ысык элеби али кайта элек болчу. Машиненин суусу ысып, кетип жолдон 2 жолу алмаштырышты. Кырдаалга байланыштуу махажеттер менен Кыргызстандын солдаттарынын ортосунда бир канча кагылышуу, атышуу болуп өткөн. Окуя чегарага жакын жерде болуп өткөндүктөн өзбек солдаттары да баардык даярдыкта күтүп турушкан. Кыргызстан жакка кетчү чегара таптакыр жабылып, ары жакка өтүү өтө эле кыйын болуп калыптыр. Өзбек бажычылары менен солдаттары тигилерди кайра артка жөнөтүштү. Экөө айдоочуга жол акысын төлөп, жолдон түшүп калышты. Эми түнү менен эч кимге байкатпай, чегараны жөө ашып өтүү пландаштырышты. Анан түндүн киришин күтүп, айланага караңгы киргенде экөө жолго чыгышты.